эгемендиктин алгачкы жылдарында кыялдангандай өлкө, мамлекет кура алдыкпы? Албетте, биз кыялдангандай деңгээлге көтөрүлө алган жокпуз. Акыйкаттык болгон жок да, элдин баарын тең эске алган, бирдей калыпта иш болбостон. Озонган оокаты ана колунда бардын бийликтин көп жагы тескери натыйжага келди. Ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жашыл иштер болсо, менин дагы үлүшүм болгон, жанагындай кемчиликтер болсо, жаңылыктар болсо, ага дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жокту деп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Анан кийин да ушундай боло келди, ал Бакиевдин убагында кийин Алмаз Шаршенович журналисттерди эркин сөз үчүн ашыкча доо коюп, мындай жүдөткөн. Анан кыскан экөөбүздүн дагы. Ал азыр да кээде болуп кетип атат жашыгынан. Эркиндиктин, демократиянын да өзүнүн чеги болуш керек. Оюн тик айтып койсо, сүйлөп койсо, кайрылып койсо эле анын артынан куугунтуктаган, бул да туура эмес. Деги эле бизди интеллигенция баштан эле мындай эмнегедир печелерээк, себеби турмушу начар. Ушул согушту тутандыргандарга мен нааразычылык билдирем, туура көрбөйм. Ошонун айынан бир эле эки өлкө эмес, дүйнө чайпалып отурат азыр. Бизде канча дагы ушул улуттук аң сезим бийик деңгээлге көтөрүлөт да, бизде көбүнчө жана күнүмдүк турмушту ойлоо. Анын экинчиси жердешчилик, ачык эле айтайын, тууганчылык. Ушул зыяндуу сапаттардан биз арыла албай атабыз. Саламатсызбы Азаттыктын угарман жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу мамлекеттик жана саясий ишмер, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев. Абдыган агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилөө алдында турат. Сиз өлкө эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта саясатта активдүү жүргөн, мамлекетти башкарууга аралашкан адам катары алгачкы суроону мындай жалпылап коеюн деп турам. Кыргызстандын учурдагы орду, дүйнөдөгү геосаясий салмагына ичиңиз чыгабы? Эгемендиктин алгачкы жылдарында кыялдангандай өлкө, мамлекет кура алдыкпы? Албетте, биз кыялдангандай деңгээлге көтөрүлө алган жокпуз. Анын көптөгөн себептери бар. Баарынан мурда бизде анда дагы, азыр дагы ошол эгемендиктин баркын билген адамдар аз болуп атат тилекке каршы. Себеби турмуштун кыйынчылыгынан, оорчулугунан канча да эптеп баарынан мурда күнүм өтсө, турмушум оңолсо деген ойлор көп. Бул бир эле биз эмес демейде боло келген пендечилик, адамдык сапаттар ошондой да. Адам кичине курсагы тоюп, үйлү жайлуу болсо, бала бакырасаман болсо, анан кыялданып, көктеңсеп, анан мамлекетти ойлонуп, дүйнөнү ойлонуп калат да. Аны туура түшүнүш керек, туура мамиле жасаш керек. Мен муну айтып атканым, эгемендик бизге жана СССР деген улуу державаны курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, менчиген кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп, өз жеринен куулуп, ар кайсы элдер табылган. Аларды санабай эле коелук, тарыхты билгендер бар. Анан Европанын да бир топ мамлекеттери бизге кандаш, боордош, Түркиянын кол алдына канча, чыгыш Европа, ар жагы Венага чейин көз карандырып келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин Европалык, Америкалыктардын кол алдында болду. Бүткүл эле Түштүк Азия, Индонезия, Малайзия, Сингапурлар, атүгүл кичинеле мамлекеттерден Португалия менен Испаниянын колунда болуп, бүт Латин Америкасы, Африка болсо түшүнүктүү. Бизде болсо эки себептен, биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт. Нестердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна. Экинчиден
бұл тарих, аны ешкім жаша албайды. Бұл Горбачевтың билге келіші, демократияға açık айқындыға болған саясаты үзір беріп, дегенде Россияның өзі мына 90 жылы июнь айында өзі бірінші болып, мына суверенитет жөнінде декларация қабыл алып, елсін президент болmuş жағынан кейін Украиндер, Кавказ, Барнамда, Прибалтика дегенде белгілі. Мұналы тыныштық жолменен, мұналар чынык аракетіменен эстердин эл депутаттарынын съезине улама айтып, жанагы Молотов-Риббентроп келишими тормоз болгон деп, анан 3 республика кол алышып, бүт Балтиканы курчап, 500-600 километрди тынчтык жол менен бир чырчалар бар, бирөөнүн мурдун чертпей, жалаң интеллект менен, маданият менен биринчи болуп кайра өздөрүнө келип алды, тура берсин. Анан биз болсо, ачык айталык, айрым бир еңчилер болду, аракеттер болду, биз Барнамырда телевиз көтөрүп алсак, тарыхый мадайдын мурасы дейт, эсте алсак деп, анан акыры башкалардын аракетин көрүп, экономикалык суверенитетке жетип, бирок саясий эркиндик жөнүндө мындай чоң аракеттер болгон эмес. Анан ГКЧПдан кийин бардык элем өзүнчө бөлүнө баштагандан биз дагы мына биринчи болуп, атыл өзбек туугандардан, тажиктерден, түркмендерден мурда, казак туугандар кийин 15 декабрда баарын карап отуруп, эми алар түшүнсө болот, геосаясий абалы башкачараак биз араганда. Биз алганбыз, ошон үчүн мен атайын чакырганыңа рахмат айтып, элибизди ушул кылымдар эңсеген эркиндигине тынчтык жол менен кан төгүүсүз жетип алганыбызга рахмат айтып, бирок ошол мезгилде эйфорияга түшкөнүбүз дагы чын, андан эрдемсирип бизде эркиндик болдук деп. Бирок эсир кыйрагандан кийин анан көлөгөл жактарда болду, кыйынчылыктар көп болду. Ушунга чейин деле бар ачык керек, ар кайсы жагдайда кыйынчылыктар бар, аны жашабаш керек. Бирок өтө эле чөгүп биз кандайдыр тукул жарап калдык, же болбосо жерге көмүлүп калды деген эмес. Биз Кудай бурса орто жолдо келатабыз. Сиз айтып калбаңызбы, жанагы алгачкы жылдардагы кыялдангандай өлкөнү бир аз куралбагандай сезилет депчи. Буга чейинки басып өткөн саясий жолду, тарыхый жолду эске алганда андагы башкы кемчилик эмне болду? Ошол куралбай алганга сиз айтып кеттиңиз, айрым адамдардын эгемендикти түшүнбөгөнүнөн депчи, бул жөнөкөй жарандан дагы ушу мамлекет башына келген адамдардын түшүнүгүнөн эмеспи? Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизги кемчилик эмне болду? Эми кыргыздын жакшы сөзү бар, керкисинен дагы кемигенде бар дегендей, албетте мындай жалпы калктын арасында дагы жанында эптеп күнүмдүк оокат үчүн күрөш алдыңкы орун болуп калды, негизги маселе болуп калды. Жана эсир кыйрагандай экономик байланыш үзүлдү, чарбалык байланыштар үзүлдү. Ачык айтканда, кээде тамак аш, нан жетпеген күндөр буну баарыбыз көрдүк, өз башынан көрдүк. Ошонун өзүндө жетекчилик тарабынан албетте кемчиликтердин эң негизги катары мен ушул саясат менен көбүрөөк алек болдук. Улам эле кайра референдум, айра шайлоо. Мен муну ошондо айткам, ушунга чейин оюм ошол. Биз эми жана эркиндик чыккандан кийин бар күч кайратты, аракетти ушу турмуштогондо экономика бурсак, ошого артыкчылык берсек жакшы болмок. Биз айттым, жанагындай саясий өнөктөр көп болду, кайра эле алмаштыруулар көп болду, кадрдык башаламандык. Жарым жыл, бир жыл, же бир жарым жыл эле кайра алмаштырып, улам эле. Андай болгондо саясий жактан дагы анын баарынан бирде экономикалык жактан арча мындай турмуштарга жылдырууга жолтоо болот да. Муну чет өлкөлөрдө көп байкап айтып жүрдү. Бул силердин эмне бирөө менен сүйлөшөлү десек эле бир аз киле башка киши болуп калат дегендей. Мен ушуну айтар элем, биринчи саясий тагай туруктуулук болгондо. Экинчиден экономикалык саясатта да чоң жагыныштар болду. Бул баарынан бирде биз менчиктештирүүнү өтө мындай ченемден тыш тездетип, акыл эс менен өзүнүн орду менен жүргүзбөстөн каалаган кишилерди басып алып, айрыкча өздөрү жетекчи болуп турган иштер. Завод, фабрикалардын колхоз совхоздордун эрежелери
өздері негізден еліп алды барды. Ақшаларды кейін шығарғанда аға чейін жаңағы айтылу қараңғы алғыш ұпай не деп қойшылы тараптыға дегенде купон купон дегенде ошоны еліп алып, демек ақиқаттық болған жоқта елдің барын тең еске алған бірдей қалыпта іш болыстан. Одан оқаты ана қолында бардың биліктің көп жағы тескері натижаға келді. Онан екіншісі, мен бұнда азырқында айтып жүрем, екіншісі ана сырттан келген жардамдар, бана burada кредиттер, анан кейін гранттар, жардамдар. Бұлдағы тегіс керекті жерге бөлінбей, жана өң таныштық, туған урукчулдук кылып, бір топ уурдалып кетти. Мен мындай өкүнөм, аны мисалдары толтура, мейли ишкандар болсун, мейли мына жол болсун, мейли энергетика болсун. Демек бул жагдагы акыйкат тегиз саясат болгон жок. Бирок ошол учурда сиз саясат анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Ушул эки жагдай келип биздин өлкөдө жемкорлукка кең жол ачты. Анын дагы бир айкын көрүнүшү тууган уруун жек жаатын кызматка көтөрүп. Ошо үч жагдай Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элдин турмушундагы албетте терс көрүнүштөргө жол ачты. Сиз айтып калгансызбы, жана терс окуялар адатта ушул эгемендик басып өткөн жолго сар эсеп салган учурда жана кемчиликтер азыркы күнгө чейин мына 3 жолу бийликти элдик толкундоолор менен алмашты, бир нече жолу конституция өзгөрдү, жаңылары кабыл алынды, башкаруу системасы өзгөрдү. Анан ушул сыяктуу кемчиликтер жөнүндө кеп болгондо жоопкерчилик маселесине келгенде эле ким жоопкерчиликтүү болгон, алар өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна сездиби деген суроолорго мындай жоопсуз калгандай сезилет. Ошол кездеги президенттер баш болуп, сиздин көз карашыңызда жоопкерчилик сезилдиби? Мисалы, сиз бир кезде үзөңгүлөш болгон адамдарды баш кылып сөз кылганда. Мунун дагыдан терең суроо, олуттуу суроо. Мен эч убакта өзүмдү жалпы элден же эгерде жетекчи болсом, өзүмдүн үзөңгүлөштөрүмдөн сыртка бөлбөймүн. Мен муну ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жакшылык иштер болсо, менин дагы үлүшүм болгон, жанагындай кемчиликтер болсо, жаңылыктар болсо, ага дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жокту деп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушул нерсени мындай элиме ачык айтып келет. Эч убакта кайсы бир жеңишти, жакшылыкты өзүңө ыйгарып алба, кемчиликти бул башканыкыда аны төңкөрбө. Колдон келсе ар бирибиз жооптуу мамиле кылсак, мына карапайым элдин өзү дагы мына шайлоолор дуулдатып, мактап шайлайт. Анан кийин жамандай баштайт. Мына француздардын 18-кылымдагы агартуучулардын жакшы сөзү бар да, акырмасы бар. Элиң кандай болсо, бийлигиң ошондой деп. Демек, шайлоо учурунда, анан кызмат учурунда, демократия эмне үчүн керек? Оюңду ачык айт да. Шайлаганда ачык шайла. Кийин ар бир кадамына баа берип тур. Жакпайбы? Кийин шайлабай кой да. Бизде тилекке каршы мындай жоопкерчилик алышта жок. Анан экинчиден утурумдук бир болбогон нерселерге күнүмдүк оокатка азырылып, акчага же бир буюм тайымга азырылып, же ичимдикке башка шайлоо учурунда мындай үстүртөн мамиле кылып коюшат да, кийин ошонун азабын тартат. Мен андай болбостон, ким болбосун, ал президенттен тартып жөнүнө өзүнүн ишкананын жетесине чейин жоопкерчиликке чалыш керек. Өзүңдү эч убакта кайдыр кылбастан сыртка карабаш керек. Сиз жана айтып калдыңыз, аң сезимдин маселеси го дейм. Бул саясий аң сезимдин, укуктук аң сезимдин, жарандык аң сезимдин, саясий маданияттын, укуктук маданият керек. Ушул жактан ушул 32 жыл аралыгында өстүбү же төмөндөдүбү? Мен эки жагын айтып кетсем болот. Биринчиден элибизге рахмат, канча дагы бир чат сабырдуулук жактар дагы бар. Бирок Кыргызда айткандай жооштон жоон чыгат деп, абдан ачуунунда келгенде жанагындай көтөрүлүп, бийликти алмаштырат. Ал үчүн
биринчи рет алып билетин өзү күнөөкөр. Ошол абалга жеткирбеди. Мына Улуу Арыстамбек акындын не деген жакшы сөздөрү бар. Ошонун бири эл менен сен бийиксиң, элден жасаң кийиксиң дейт. Элден чыгып барасаң, көө барасаң, жеп барасаң, эл да бир күнү толкуйт да. Ошого сен өзүң жеткизип атасың. Ошон үчүн бийлик качан да болсо өзүн элден бөлбөстөн эл алдында жооп берип, отчет берип, эсеп кысабын берип, так айтып, аша чаппаш керек эч убакта. Анан башка бирөөлөрдү төмөн койбош керек. Эл менен тең катар жүргөн жакшы. Ошол учурда сиз жана саясий окуялар, саясий процесстерде бир топ мындай алешемдиктер болгондугун айтып жатпайсызбы? Ошол учурда мына демократиянын аралчасы, ачык коом куруу, сөз эркиндигин баалоо, саясий активдүүлүктү жогорулатуу деген бир аң сезимге бир аз мындай өнүктүрүүчү процесстер да болбоду. Мына ушул жагынан алганда бали мен сурооңду түшүндүргөндө эле түшүндүм. Бул Кыргызстандын жетишкендеринин бири биз жанагындай демократия аралчасы деген аталганыбыздын жөнү да ошондон биз коңшу мамлекеттерге салыштырганда бул жагынан чын биз алдыга кеттик. А дегенде эле жалпы эле биздин мындай багытыбыз туура болгон. Мына биз жанагы нарк экономикасы өтөлүк, демократия өтөлүк деген алгачкы президентибиз да ошол парламент ошондой аракет кылды. Мен өзүм жеке ошол иштерге түздөн аралашкан адам катары Кыргызстандын биринчи басма сөз жана маалымат министри болуп, жанагы ушул күнгө чейин колдонуп жаткан мыйзамды мына мен министр болуп турганда даярдаганбыз. Маалымат каражаттар жөнүндө маалымат каражат мыйзамды мен орун басарым Төлөгөн Козубекович болчу. Ошол экөөбүз даярдап жогорку кеңеште 92-93 жылы болчу. Мен да вице болуп калдым, вице-премьер. Ошол өткөргөнбүз. Мен ушул күнгө чейин өзүмдү да канааттасам. Анан экинчиден эркин басма сөзгө, көз каранды басма сөзгө жол ачканбыз. Мурда билесиңер, Союздун убагында бардыгын партия чечсе, анан атайын главный деп койчу, цензура бар болчу. Биз ошонун баарын жоюп, ээн эркин каттап жана лицензия берип, анан баягындай цензураны жок кылып, мына биринчи эркин гезиттер Асаба, Алам, Республика, Кыргыз рух ушун баарын мына мен министр болуп турганда каттап батаан бергенмин. Кудайга шүгүр көп жылга чейин чыгып келем. Азыр баша кеп экономикалык каатчылыктан, бул эми башка дүйнөдө ушундай да. Анан экинчиден атаганды ачтым негизде. Мына өзүңөр дагы ошол мезгилде мери келе атасыңар. Ачык айтайын, убагында Аскар Агачтын убагында да кийин да ушул такай эле ошо бир калыпта бирдей мамиле болбостон кээде ошол республика жаап редактору соттолду. Ана Бекен Назаралиев да Кыргыз рухунда кийин дабыр кез чыгарында артынан түшкөн терс мамилеге туш болгон и свободный город деген газета ошондой болду. Алтын маселесине байланыштуу билесиңер да. Жогорку кеңештин комиссиясы материал жарыялаган үчүн. Анан кийин ошондой боло келди. Ал Бакиттин убагында кийин Алмаз Шаршенович болду. Мына журналисттерди эркин сөз үчүн ашыкча доо коюп, мындай жүдөткөн. Анан кыскан экөөмүздүн дагы. Ал азырда кээде болуп кетип атат жашыгына эмне. Бирок мен мына силерде 1,5 жылда келе келем. Мен чындык кубанып атам. Азыр ишиңер кайра оңолуп, элге чыгып атасыңар. Мен убагында ушул ишти колдогондордон бири болгонмун. Кыргызстандын ичинде деле азыркы абалга келе турган болсок, бир катар окуялар орун алууда, саясий турмуш дале болсо активдүү, анан ошол учурда жана сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй сөз эркиндиги, адам укугу, саясий активдүүлүккө байланыштуу бир катар окуялар, анын ичинде эл аралык уюмдар дагы баш болуп чочулоолорун айта калып атат. Мисалы ошол эле Кемпир-Абад маселеси же башка окуялар боюнча камоолор болуп атат. Анан бийлик болсо мындай аракеттин баарын мындай тартипке салуу аракети деп сыпаттап жатат. Анан сиз өлкөдөгү соңку азыркы кырдаалды кандай баалайсыз? Сен айтып кеткен эки аша чабууну чекиликти башынан туура көрбөйм. Эркиндиктин, демократиянын да өзүнүн чеги болуш керек, мыйзамдуу болуш керек бар нерсечи. Тилге каршы бизде ошол аша чабуулар бул жагынан да боло келген башынан тартып эле. Мына жол тосуп, шайлоо убагында жана артынан стратегиялык жолдорду тосуп, же болбосо мына биздин
ак үйдө 3 жолу так эсептен 4 жол да болду. 2005-жылы 2 жол басып алышкан. Билесиңер. 17-июнда. Алда болгон. Демек ошончо бул мыйзамды толук өзүңө сиңирип, ошону сактагандыктан. Бул бир жагы. Экинчиси, тилге каршы мен башында айтып кеткендей, бийликтин өзү да такай жоопкерчиликти сезе билип, мыйзам менен эсептешип, өздөрү сактап, анан оюн тик айтып койсо, же сүйлөп койсо, кайрылып койсо эле анын артынан куугунтуктаган, бул да туура эмес. Ушул маанде мен айталык теги кампровод боюнча болгон окуяларга карап турдум. Мен өзүм аралашкан жокмун. Албетте мен өкүнөм, ушу кыргыздын канча мыкты кыздары, жигиттери жатат. Ошону мен мурда айтканмын, силерге да бир жолу айтканмын. Ошол мезгилде бүткөндөн кийин колдон келсе ушундай бир тынчтык жол менен, кечиримдүүлүк жол менен чечип алыш керек. Себеби маселе чечилди. Мен маселенин чечилишин колдойм түбү. Жакшы болду, мына Өзбекстан менен чек ара тактап алдык. Азыр мамилелери жакшы. Ошондой шартта бийлик дагы, урматтуу президент дагы, урматтуу элим Кабдыжан Кыдыршаев дагы эми өткөн ишке салават деп коет. Ошолорду мындай калыс териштирип, эгер чын эле жанагындай иштери болбосо, мен аны толук тааныш эмесмин. Бирок колдон келсе качанда болсо мына Нельсон Манделаны мисал келтирип көп айтам, же болсо Махатма Ганди. Өзүн аткан кишини кое кылам ал. Мен өзүм тагдырымды өзүм тартайын. Бул да бечара күн көрсүн деп кечирген. Ошол сыяктуу мына Мандела өзүн камагандар, түрмөдө бар кечирген, жалпы элин мына эркиндикке чыгар, туурабы? Ошол багытта биз Кыргызстанда тынчтыкты, бейпилдикти сактасак, ага эч ким бир жанагындай мыйзамчыл жол менен аракет кылбаса, ага ашкада болбосо, куугунтук болбосо, ошол эле учурда мыйзамды сөз сакташ керек, айттым го. Ким болбосун, мейли бийлик болбосун, мейли катар жаран мыйзамдан сыртка чыкпаш керек. Бирок ошол учурда, мына акыркы учурда ушул сыяктуу жанагы кескин чаралардан улам жарандык коом болсунбу, саясий системадагы оппозиция дейлиби, мындай өз оюн ачык айтуудан, туура эмес иш болуп жатса аны ашкере кылуудан жантайлап бир аз чочулагандай сезилбейби сизге? Ошол эле интеллигенциянын ичинде деле бул канчалык деңгээлде мындай жалпы болуп аткан процесстерге өзүнүн кесепетин тийгизиши мүмкүн? Түшүндүм. Албетте мен эч убакта жымсалдаган нерсени жактырбайм. Болгону айтыш керек. Кыргызстанда ошондой кырдаалдын бир топ көрүнүштөр бар. Мунун себеби деги эле бизди интеллигенция баштан эле мындай эмнегедир печелерээк, себеби турмушу начар. Азыр айрыкча өзүм академияны башкардым. Материал жактан абдан оор, кыйналып турган адам өзү баш көтөрө албайт. Мен деле башта айтып кетпедим, эгер адам дени сак, колунда курсагы ток, анан шарт болсо, анан кичине саясатка аралашат да, ал денин тайткан убагында. Демек, жана мәжбүрлүктөн, турмуштук оорчулуктан улам, мындай баш көтөргөндөр аз болот. Бирок да интеллигенцияга мен айткым келет, окумуштарыма өзүм чогуу иштеген. Тиле каршы баштан көбү андай эмес, азыраак бар эми адамдар. Деги эле дүйнөдө ошондой мына Сахаров, Солженицин башка кет. Бизде бул бир жагы жана экономикалык жардам, экинчиси жанагындай кээде адамдардын туура эмес жерден куугунтукталып, айрыкча басма сөз ээлери, же кызматкерлери, же болсо жандай бейөкмөт уюмдардан бирөөлөр өзүнүн сөз үчүн мындай кармалып же тергелип же отурса, албетте ал таасир этет элге. Ошон үчүн эки тараптан мындай калыстыкка умтулса, ал Кыргызстан үчүн керек.
Анан мына азыркы дүйнөдөгү абалга көз салганда мына олкусолкулук, Украинадагы согуштан улам эгемендик, эркиндик деген түшүнүктөрдүн, ал үчүн күрөштүн дагы мааниси дагы бир жолу көрүнгөндөй болду. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу мына дүйнө жүзүндөгү тартип, күчтөрдүн балансы тууралуу ар түркүн пикирлер айтылып келатат. Анан мындай шартта мына Кыргызстандын көз карашынан алганда эмне сабак алынышы керек мына бүгүнкү учурдагы абалды эске алуу менен? Бул суроондогу Бакыт эним аябай көңүлдү өйтө турган суроо. Мен ачык айтайын, мен ушул Россия менен Украина ортосунда согушту андан чоң кайгы деп эсептеймин. Өзүмө дагы өтө жакын кабыл алам. Себеби бир жашап келген мамлекет болчубуз. Ал эми Орус менен Украина түбү Белорусча бир эл. Мына биз түрк элдер, коңшу элдер сыяктуу. Ушул согушту тутандыргандарга мен нааразычылык билдирем, туура көрбөйм. Ошонун айынан бир эле эки өлкө эмес, дүйнө чайпалып отурат азыр. Эки бөлүнүп, батыш деп, анан тиги түштүк деп, ар ким сөзүнчө чогулуп, андай болбой. Эми 21-кылымда, мына 20-кылымда эки чоң согушту көрдүк, дүйнөлүк. Азыр деле ошого аз эле калып турат азыр. Эми арты кандай бүтөт, Кудай сактасын. Ошондой шартта мына Кыргызстан биз биринчиден мен азыркы жетекчиликтен карманган жолун туура деп эсептейм. Жетимге жөтөлдүн эмне кереги дегендей, анда кылдат болуш керек. Биз кайсы бир жагына кошулуп кеткенге бизге болбойт. Биз аз элбиз, кичине мамлекетпиз. Анан айрыкча өзүбүздүн терегибизде көрдүк, мына 99-2000 жылдары сакалчандар кирип бүт ферган өрөөнүн ээлеп алабыз деп. Анда мына биз тирек болуп бердик Өзбекстанга. Өзбек туугандарга фергана өткөрбөйлү деп. Канча адамдардан айрылдык. Кийин мына Тажикстандын баскынчылыгынан улам эки ирет дагы канчалаган биздин эр азаматтар кетти. Өзүбүз өтө кыйын кыргылда турабыз. Айрыкча чоң мамлекеттердин ортосунда турабыз. Бир чети Кытай, мына экинчи чети Россия. Убагында жакшы болуп келгенбиз. Эки жагы тең мамиле болуп келгенбиз. Ушундай шартта бизге өтө акылмандык, өтө ойчулдук, өтө жооптуулук керек. Ошону туура түшүнгөн элибизге рахмат. Бирок да арабызда айрым бир жаштарыбыз ошол оорчулуктун айынан жана Россияда эмгектин айынан жүргөндөр, камалып калгандар азыр барып, мына бир 30га жакын ер жигиттерден ажырап отурабыз. Булар бир үй-бүлө үчүн түгел, бир кыргыз үчүн биздин бир азаматыбыз кетип отурат да, туура бычакка сап болчу. Кайгылуу нерсе. Колдон келсе биз мына өзүбүздү өзү эптеп, буякта турмушта оңдоп, балдарыбыз ушул жакта эле болсо, андай болмок эмес да. Анан салыштырып алганда биз өзбек туугандар арганда, казактар арганда азбыз. Тажик туугандар эле убагында биз сыяктуу болчу. Биз жаңы мамлекет болгондо көз каранды болгон 3,5 миллион болчубуз. Тажик туугандар азыр 10 миллионго чукулап атат, биз 7 миллион зор жеттик, анча көрөбүз. Одан да азбыз. Демек ушуларды эске алып, биз мен муну такай айтып келатам. Мына аз элдерден үлгү алыш керек. Аз элдер деп мен мына башына айтып кеткен еврейлер болгон мына 6-7 миллион эл терегинде кандай бай чоң мамлекеттерге туруштук берип 3 жол согушуп, баарын тең кайра арабтарды кууп чыгып, жерлерин басып алды. Мына финдер убагында, СССРдин убагында кичине болгон финдер СССРге туруштук берип 3 ай согушуп, акыры мындай келишимге келип токтоп калган. Мына азыр дагы көрдүңөр кандай туруп атат. Муну айтып атканым, биз биринчи иретте дене бою сак, элибиз сак болуп, анан акыл эси абдан жеткилең, илим менен технологиянын мыктылыгы. Мына Израиль бүт дүйнөгө өзүнүн куралдары менен, анан аскеринин күчтүүлүгү менен. Анан мен акыркы суроо катары сизге берейин деп атам. Мына ушу эгемендик жылдарындагы алынчу башкы сабак эмне? Не болду? Мисалы, жеке сиз инсан катары, мамлекет катары. Мен бул суроону Бакыт ошол эгемендикке жеткенден бери күнү түн ойлойм, китептер жазым. Мындан 5 жыл мурда азаттыктын азаптуу жолу деп орусча кыргызча тернистый путь независимости деп жазып, ошо
бүт мисалдар менен, далилдер менен келтирдим, дүйнө менен салыштырып, азыр сурооңа кыскалай айтайын. Бизде канча дагы ушул улуттук аң сезим бийик деңгээлге көтөрүлөт да. Бизде көбүнчө жана күнүмдүк турмушту ойлоо, анын экинчиси жердешчилик, ачыгын айтайын, тууганчылык. Ушул зыяндуу сапаттатабыз, аргалбай атабыз. Жана мен айткам, мисалы үчүн, еврей менен финдер баарынан мурда фин же мен евреймин дейт да. Ошон үчүн турат, өзү мамлекет үчүн турат алар. Сен мамлекет ошонун атынан турабы? Финляндия, Израиль түбүн билесиң илгери. Биз эртерээк ошондой бийик акыл эске, маданиятка көтөрүлсө экен. Калган нерсенин баары экинчи даража нерсе деп. Жан дилиң менен, бар турушуң менен, ушул өзүмдүн мамлекетим, өзүм өлкөм десек, биз көтөрүп кетебиз. Рахмат сизге, Абдыган агай. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыган Эркебаев менен маектештик. Эркебаев мырза менен мен Бакыт Асанов баарлаштым. Биздин Азаттыктын ушул сыяктуу маектерин көргүңүз келсе, Азаттыктын социалдык тармактардагы жана башка платформалардагы баракчаларына жазылып, бөлүшүп, өз комментарийиңизди жазсаңыз болот. Сак саламатта калыңыз.